Кудайдын чакырыгы 7-август. Акыры мен тынчтыкта болуп, журнал барактап отурайын деп убакыт таптым. Бирок 2 мүнөт да өтпөй, балдарымдын бири-бирине кыйкырып жаткан үнүн уктум. Алар оюнчук талаш бурушушат. Ким утту деп урушушат. Дагы башка көптөгөн себептер менен урушушат. Мага бул күн сайын кайталангандай сезилет. Кээде чарчап да кетем. Албетте, мен балдарыма бири-бирин сүйүүгө үйрөтөм. Ошондой эле мен аларга силер бири-бириңерге душман эмессиңер деп айтам. Алардын чыныгы душманы күнөө жана шайтан экенин да үйрөтөм. Ооба, балдарымдын бири-бири менен урушканын укканда, аларды токтотуп, сенин агаң, сенин душманың эмес деп айтам. Элчи Павыл да ушул эле чындыкты Эфесиктерге жазган катында эскерет. Анткени биз адамдарга каршы эмес, башчыларга, бийликтерге, бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз. Мен да, менин балдарым да көп учурда чыр-чатактын себеби адамдар деп ойлойбуз. Бирок ыйык жазуу бизди тереңирээк кароого чакырат. Кудайдын патшалыгы үчүн биз өзүбүзгө 2 суроо берүүгө тийишпиз. Чыныгы душманыбыз кайда жашынган жана биз ага каршы кантип күрөшүүбүз керек? Биз бири-бирибиз менен эмес, ошол чыныгы душман менен күрөшүүбүз керек.